Комментарийлер толуп кетти. Өзү кымбат болсо, каягына кымбаттайт. Бензиндин баасы дагы 2-3 сомго кымбаттай турганын айтышууда. Оң турган тарелка тетирсинен айланып калдыбы? Таймураз Ташиевдин өкүл атасы депутаттык мандатын тапшырды. Баткен областында үй бүлөлүк зомбулукка кабылган келин соттун чечимине макул эмес. Ушула жамаша жаңылыктар түрмөгө. Видеонун астына ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Өлкөдө күйүүчү майлоочу май 2,5-3 сомго кымбатташы мүмкүн. Бул тууралуу нефтетрейдерлер ассоциациясынын башчысы билдирди. Канатбек Ишатовдун айтымында Россиядан чыккан дүң 17-19% өсүп кеткен. Ал абал өзгөрбөсө баалар дароо эмес мал менен жогорулай турганын кошумчалады. Таймураз Ташиевдин өкүл адасы депутаттык мандатын тапшырды. Күнөөсү көп экенин билип, Кангантиев мандатын тапшырам деп арыз бериптир. Таймураз Ташиевдин өкүл атасы Кубанычбек Кангантиевдин коррупциялык схемасы 3 этаптан турган. Биринчи, муниципалдык жерди алуу үчүн социалдык объект курам деп жакын адамдар аркылуу арыз жазып жер алган. Экинчи, алынган жерге социалдык объект курбай убакытты жасалма созгон. Үчүнчү, арадан 4-5 жыл өткөн соң жерди колдонуу багытын өзгөртүп, коммерциялык имараттарды курган. Шаардык кеңештин жер комиссиясынын башында өзү турган Кубанычбек Кангантиевди текшергенде эч кимдин духу жеткен эмес, анткени ал Ташиевдер менен үй бүлөлүк катышта болуп, кырышасы күчтүү болгон. Шамырканов өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары болуп турганда пара алган деп шектелүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министри дагы алмашты. Урматбек Шамырканов өзгөчө кырдаалдар министри кызматынан бошотулду. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы кабарлады. Аскат Алагөзовдун айтымында Шамырканов былтыр жайында министрликтин кызматкерин ишинен жогорулатуу үчүн пара талап кылган. Кызматкер былтыр сумманын жарымын анын электрондук капчыгына которуп 50 000 отурулганын көрүүгө болот. Быйыл Шамырканов министр болуп келгенде калган акчаны бере албай турганын айткан. Жетекчи аны уккан соң кызматкерди Баткендеги бөлүмгө которуп жиберген. Ушуга байланыштуу президент Садыр Жапаров өзгөчө кырдаалдар министри Урматбек Шамыркановду элеген кызматтан бошотуу чечимин кабыл алды. Бул окуя кыңыр иш 40 жылда билинет деген сөздүн айкын мисалынын бири, деди Алагөзов. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Июндан тартып 450 000ге жакын наристе бала ырысы жөлөк пулун ала баштайт. 1-июндан тарта 450 000ге жакын наристе бала ырысы жөлөк пулун ала баштайт. Бул тууралуу эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринин биринчи орун басары Камчек Досматов биринчи радиого билдирди. Айта кетсек, 6 мартта президент бала ырысы жөлөк пулун берүү жарлыгына кол койгон. Ага ылайык ай сайын ар бир балага 3 жашка чейин 1200 сомдон берилет. Учурда эмгек министрлиги жөлөк пулду чегерүү механизмдерин жана жол жобосун иштеп чыгуу боюнча иштерди алып барууда, деди Досматов. Камчы Көлбаев Ташиев менен экс-депутаттын кумар ойногону тууралуу видео тарады. Интернет желесинде жогорку кеңештин депутаты Шайырбек Ташиевдин экс-депутат Жусупбек Коргонбай уулунун видеосу тарап жатат. Анда алар кумар ойноп $1,320,000 карыз болушканы. Ал ишке мыйым төбөл Камчы Көлбаевдин аралашканы тууралуу сөз болот. Видеодон Коргонбай уулунун телефондон бир адам менен сүйлөшүп, Грузияда отурган акча жана Көлбаевдин аларга байланышканы тууралуу баяндап берип жатканын көрүүгө болот. Анда Азим Ройдун аты да аталат. Коргонбай уулу, ошондой эле УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиев окуядан кийин аны атайын кызматка чакыртып, мандатын тапшыруу боюнча арыз жазышын талап кылганын айтат. Супер Кежи.
Орозо айт майрамы 20 мартта белгиленет. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы 2026 жылдын Орозо айт майрамы 20 март күнүнө дал келерин маалымдайт. Буга чейин тумууга мүчө өлкөлөрдүн муфтияттарынын алдындагы фатва кеңешчисинде кабыл алынган. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6 операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу алдагы. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч. Sen, men, Aziz var, sen kontrabandist. Mamaz, төртөз бар, ханга бар, ошол жерде бар, гостиницага ушулабыз кимден мындай деп барып, ана казино ойногондо Утур десем, олай $2 миллион ашып плюс болду. Баягы болот демирди чыгаргандан кийин $1.150.000 каршы болдум, туурабы? $1.150.000. Анан мен заседанияда отурсам, Камчы Көлбаев чалды мага. Сен билесиң, жанында отурат. Камчы Көлбаев чалды, шайыр Грузияга барып, шундай билесиз. Сен күнчүлүк болсоң көргөй же Бишкектен бир жерден жолу калды. Мен ал киши мен телефон каяктан тапканын билбейм. Мен барып жолуксам айтты, шайыр экөөң деди, Грузияга барып шундай казино ойноп суна деди, мага видеозапустар келди деди. Анан ошону жаап болбосоңор революция болуп келет. Анан кийин мен каршы болгон жок, мен $150.000 каршыларды өзүмдүн жапканмын. Анан сен менен сен телефонуңду сурап, сен сүйлөштүңүз, туурабы? Көлбөйт. Сүйлөшкөндөн кийин ал Көлбөйт кыргызча сүйлөгөн кишиге чалды. Анан мен ортодо Грузияда кайсы кыргыз барсам, бул баягы Руслан Азимрой деген өкүл атасы. Ошого видеозапись келген. Ал Көлбаев көрдү. Көлбаев мындай деди. Сол шайыр деле ийнең деди. Мен Москвада $400.000 акчам бар. Мен аны ошону берип жаап турам. Айтканда шайыр менен өзүңүздөр сүйлөшүп алыңыздар. Бирок кийин өзүңөр сүйлөшүп алыңыз, туурабы? Грузияда ошо карызын жабылганда эми жаңы жылда жанагы сенин видеоң чыктыбы? Анан кийин менин телефон бассам ошол SMS турат. Камчакайдан мага SMS келди. Сен шашырдай тур, шок турма, жакма жок бересиң. Кийин ошол сапкандан кийин БКМга чакырды Камчакай. Чакырды дагы Жусуп деди, сен деди, биздин полицейский курска туура келбейт экенсиң деди. Сен арызыңды жазып бергин деди. Акыл деди, балдарды камактан чыгарып коюңуздар деди. Жаздым, кеттим, Америкага баргандан кийин Камчакайдан SMS келди. Көрдүңбү деди. Шоктук кылсаң, мындан да начар болосуң деди. Баткен облусунун Кызыл Кыя шаарында үй бүлөлүк зомбулукка кабылганын айткан аял соттун чечимине макул эмес. Урматайым жолдошу менен 14 жылдан бери үй бүлө куруп жашап келген. Бирок акыркы учурда алардын ортосунда чыккан жаңжалдан кийин күйөөсү ага кол көтөргөнүн айтат. Мен Абдиап кызы Урматайым 1993 жылы
туулгам 4 баланын энеси, билимим жогорку. Акыркы 5-6 жылдан бери ушул зордук зомбулукка кабылып келе жатам. Кечеги акыркысында өтө адам таанылгыс кылып, бетимди адам таанылгыс кылып уруп салган. 12 январда кулагымды орутуп, кулагым жабыркап, үйдөн кыштын чилдесинде 4 балам менен кууп чыкканына байланыштуу барып, милицияга арыз менен кайрылгам. Соттун чечимине мен макул эмесмин. Себеби дегенде бул жерде Бекболоттун жердеши, эжеси болгондугу үчүн, жайлашып жүргөн эжеси болгон үчүн Бекболоттун артын жаап койгон. Сүрөттөрдү судьяга алып барып көрсөтөйүн десем, сүрөттөрдү кабыл албай койгон. Ушундай акыбалымдагы жараттарга болгону 40 сааттык коомдук жумуш деп жазасын чыгарып берип койгон. Үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнча атайын Кыргыз Республикасынын мыйзамы кабылданган 2017 жылы 27 апрелде. Бул тагыраак айтканда үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндөгү мыйзамы. Бул мыйзам талаптарына ылайык үй бүлөлүк зордук зомбулук, дене боюлук зомбулугу, экономикалык жана психологиялык зомбулук болуп бөлүнөт. Жана ошондой эле бул ошол үй бүлөлүк зомбулуктан жабыр тарткан тараптар ошол өзү жашаган жердин ички иштер органдарынын участковыйларына кайрылса болот. Ал жерге кайрылып, ал жерден ошол үй бүлөлүк зомбулук көрсөткөн тарапка коргоо ордерин берүү аркылуу ошо өзүнүн укуктарын коргосо болот. Бардык эле жагдайлар боюнча жабырлануучу тарап эгер соттун чыгарылган чечимине макул болбосо, жогору турган инстанцияга кайрылууга бардыгынын укугу бар. Ал эми Баткен облустук сотунун 2026 жылдын 11 февралындагы аныктамасына ылайык Кызыл Кыя шаардык сотунун 22 январдагы токтому өзгөртүүсүз калтырылган. Жабырлануучу Урматайымдын апелляциялык даттануусу канааттандыруусуз калган.